10 жылдан beri суу деген жок. İçe turgan suudu 1000 so'mdan alып кетет. Suudun жоктугун белгисизбей күн кечиришип Tutanıp кетет, gündüz sığında tez эле айнып калат. Суу ачап, аны алыстан кыргызам. Андан бери дагы 3 жылдан өтүп. Ушунча эл кантип суусуз жашап атат? Суу өзүбүздө болуп туруп анан эми өзүбүзгө суу келбесе капа болот экенсиң. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде бирге чечебиз теле долбоору, анын алып баруусу мен Жусупбек Кошматов уулу. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Ош шаарынын айылына чөйрөсүндө эле болмокчу. Тактап айтканда, Жапалак айыл аймагынын Теке айылында болот. Анда жергиликтүү жашоочулар көптөн бери таза сууга жетине албай келе жаткандыгын айтышууда. Башкача айтканда, таза суу эмес, кара сууга да жетише албаган жашоочулар бүгүнкү күндө түйшүктөрү дагы да күчөп жаткандыгын белгилешүүдө. Мына ошону кененирээк сиздерге көрсөтүп беребиз. Андыктан эч кайда алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Бирге чечебиз теле долбооруна Ош облусунун аймактарынан суу маселеси боюнча көп билдирүүлөр келип түшүүдө. Ошондой эле Ош шаарындагы Жапалак айыл аймагынын тургундары дал ушул суу маселеси боюнча кайрылган. Суу түтүкчөсү бул Жапалак кварталында 10 жылдан бeri суу деген жок. Арыктан суу ичип жүргөн, ушуга чейин шаарга караштуу Жапалак айылы. Мына суу деген жок. Хотя суткасына 1 саат берилет эле 6-дан 7-ге чейин. Мына 10 күндөн бери суу жок. Горбада каналдан бөлүнүп, өздөрүнчө ак мөңгү деген суу айына 20 сомдон адам башына акча төлөйбүз. Суусу уже мына 10 күндөн бери суу жок. Ош шаарынын Жапалак айыл аймагындагы дээрлик айылдын тургундарынын баары суу маселеси боюнча нааразычылыктарын билдирип келет. Алсак таза суу таңкыстыгы бир топ ыңгайсыздык жаратат. Бул айылда ар бир үй бүлөдө мындай суу сактагычтар бар. Мына ушуну менен гана суунун жоктугун белгисизбей күн кечиришип келишүүдө. Аталган айылда күн сайын сууну мындай унаалар менен ташып ичишет. Азыр кара сууну атайын курулуш иштерине алып келип куюп жатышат. Салам алейкум. Кандайсыз экен? Жакшыбы? Суу толтуруп атасызбы? Сууну кайсыл жактан алып келип атасыздар? Suudu kanaldan alıp gelişet. Kalinoy suu. Стройкага. Булду сатып алып атасыздар да? Канча тоннасы канча сом? Tonnası mында карана машинасını беришет 500 лек. İçe turgan suudu 1000 so'mdan alып кетет. Bir машинасы 1000 сомдон. Ошондо bir машинада 3 тонна. Жок, 6 тонна, içe turgan 6 тонна. Ал суу эскирип, жыттанып, жанагындай болуп калган убактар болобу? Эскирип мына жыты чыгып сууда. Tutanıp кетет, gündüz sığında tez эле айнып калат. Жапалактын Теке айылында таза суу жеткиликтүү эмес. Ал эми 218-бөлүмүндө 1000ге жакын кожолук ичүүчү сууга жетинбей келишет. Арыкта да агынды суу такай акпайт. 1 чакырымдай аралыктан суу ташып ичишет. Жергиликтүү жашоочулардын түйшүгүн аз да болсо жеңилдеткен Ысан мырза бүгүнкү күндө мындай 3 тонналуу битон менен суу ташып келе жатат. Сага айтсаңыз, күн сайын канча рейс кыласыз? Кайерден сууду алып келесиз? Ошого токтолсоңуз. Эми бул жерде тургундар өздөрү телефон чалышат, мына адреске суу деп. Мына жерден артынан алып келип беребиз. 3 тонна 500 сом алып келип беребиз. Анан питовый суу айтышат, аны алыстан алып келебиз, анау каналдан. Ал басы 1000 сомго чейин болот. ошол 3 тонналуу алып келесиздер. 12 жыл, 13 жылдан жүрөбүз. 12 жылдан бери демек суу жетиштүү эмес экен да бул айылда. Ал эми жергиликтүүлөр жаан-чачын болор замат болгон идиштерине сууга толтурушат. Антпесе сууну сатып алууга аргасыз болушат. Сууну эми азыр таза сууну 1200 сомдон алып келип беришет. Канчага жетет ал эми? Канча күнгө жетет? Эсебин билбейбиз, бирок
куюп ичип турабыз. Эми 1,5 айга жетер болуш. 2 айга жетер. Ол да жетпей калышат. Сиз бул жакка көчкүлөрдөн алдын билгенсизби бул жакта суу жоктугун, анан кандай суу болобу болбосун бир сурагансызбы адистерден ошол? Эми бул башында жерди берип неме болгондо айтылган экен, суу берилет деп. Андан бери дагы 4-5 жыл болот мен бул жер сатып алганыма. Бирок Суу жетишсиз дагы деле келбейт. келбейт. Жерди казып койдук, эми бетон куйтуруп баягыдай суу сактаган. Жер астында сактап турганга. Ал көпкө чейин турат да жыттанбай. Ошону. Эми айласын таап атышсыздар да эми суу жоктугунан баягы жок деп отурбастан жол жобосун таап жакшы. Анан үстүн жаап, суу толтуруп койсоңор. Жаап үстүн. Мында канча убакытка чейин суу турат экен? Эмнерге насос курсак үйгө тартабыз да эмнерге чыгарабыз. Кудай буйрса эмнерге 100 миң кылгын бар. Көп жылдардан бери түйшөлгөн жергиликтүүлөр бийлик өкүлдөрүнө көп ирет кайрылышкан, бирок али күнгө чейин майнап чыга элек. Айыл ичинде суунун алып келүү жолдору бир топ түйшүк жаратарын көрүп чыктык. Тактап айтканда суу курулары, башкача айтканда крандар жок экен. Мынау айылдан 1 чакырым нарыктан атайын суу курусунан элдер сууду ташып ичет экен, бирок ал сууда убакыт менен гана чыгат дейт, айрым күндөрү чыкпай калат экен. Биздин келишибизди айыл эли, жергиликтүү жашоочулар күтүп жатышыптыр. Азыр биз мына ошол жашоочулар менен жолугушсак. Кеттик. Кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Келдик. 218 кварталдын жашоочуларыбыз биз ушул жерде. Жашаганыбызга 15 жыл болуп атат. 13-төн бери суу келет деп бюджеттен акча бөлүндү дейт. Ошондон бери келбейт суу. Бир машина сууну азыр 1200 сом болуп калды. Мурун 1000 сомго сатып алчу элек. Ушуну куйдуруп алабыз. Ишкенибиз да ошол, кир жууганыбыз да ошол. Кичине бир дарак эгип, мына ташка жакын жери ысык болот экен, кичинеден бир нерсе эгип, неме кылышка аракеттенип көгөртүрөйлүк деп ушул жерде ушундай суу маселесинен аябай кыйналып турабыз. Ушунча эл кантип суусуз жашап атат? Чоңдор жок да, жакшылап кызыккан. Канча жылдан бери мына ушул суунун көйгөйү бизде чечиле элек. Абдан кыйын. Мына жолдун наркы бетинде суу бар, текеге кетчү жакта. Бирок ал дагы сааты менен чыгат. Саатын көпчүлүк биякта билбейт. Анан чоң жол бул. Кантип бала чаканы биз ал жакка жөнөтө алабыз? Абдан кооптуу жол. Анча-мынча чоңдор барып алып келет, бирок негизгиси биз сатып ичебиз. Бир машинаны 7 тоннан алып келет 1200гө. Ошентип сатып ичебиз да дайыма. Бир жагында ошондой болот эми, көз сүйүнөт. Жанагы кир жууганга, кол жууганга дегендечи. Анан эми Кыргызстан өзү суунун эң бай Кыргызстан, суунун башы. Эми анан суу өзүбүздө болуп туруп анан эми өзүбүзгө суу келбесе капа болот экенсиң. Анан ошо келгенден бери ошо 2012 келгенбиз. Ошонон бери суу жок. Биякта суу жок негизи. О жерден эми ичкенге ошо жерден ташып ичкенге дагы илан жок болуп атат да. Бирөөлөрдүн үйүнө киресиң, жаман көрүнөсүң, сурайсың, суу кеп турганда алып турат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сиздер өзүңүздөр көргөндөй эле жеринин көйгөйдү көрдүк, жашоочулардан уктук. Көп жылдардан бери чечилбей келе жаткан суу маселеси дагы да орчундуу көйгөйлөрдүн бири болуп тургандыгын күбө болдуңуздар. Азыр мына ошол маселе качан чечилет, кантип чечилет, жергиликтүү бийлик буга эмне деп жооп берет, алдыда сиздерге көрсөтүп бермекчибиз. Бизге шаар бир суткада 500 куб суу берет. Бир 24 саатта. Ошонун 350, 340, 360 куб барат. 150, 160 кубтай жолдо мойкаларда анан кийин каташадан элдерге бөлүп берген. Ошол жерде калып кетет. 300 мына орточо 350 куб суу барат суткада. Ошону 5 айга 2 сааттан берет былтырлары. А быйыл жетпей, жолдо мэриядан уруксат болуп алышып мойкасы коммерческий суткаларга берип, быйыл жетишпегенден бир күндөн кийин, бир күн текеге барсак, бир күн центрге барабыз. Ушундай алдагы 1 саат, 5 саат ага. 5 саат, 6 саат беребиз, 1,5 саат тургулар толушуна кетет. 2 саат, 3 саат элдер алат. Ушу жетишинче беребиз, түгөнгүзөн. Негизи эле Жапалак айыл аймагынын Теке айылында суу
көйгөйү орчундуу болуп турат. Анткени суу кампалардын кичинекей болгондугуна байланыштуу сууду жеткизүү маселеси турат. Адистер айткандай эле бул маселени чечүү үчүн суу кампаларын кеңейтүү зарыл. Ал эми шаар бийлиги бул маселеге кандай карайт? Алдыда шаар бийлиги өкүлдөрүнө сурап көрсөк. Bizde buna bu yılki жылы жақында тендер болуп өттү. Жапалак айылыны толук кандуу суу менен камсыздоо үчүн 3-6000 кубтук суу кампасын тендер койдук. Бул сметалык баасы 47 миллион болгон. Аны тендердин баасы уткан эмеси 42 миллион 500га ЗЛ деген жоопкерчилик шектелген кен утуп алды. Анын быйылкы жылы 29 июлдун экинчи жарымында баштадык. Кудай кааласа ноябрда бүтөбүз деп турабыз. Бунун максаты бул 3-2 буга чейин 6000 кубтук резервуар болуп турган. Азыр бул 3-чүсү курулуп атат. Бул Жапалак айыл өкмөтүнүн толук кандуу ошо Теке, Татар, наркы 218-квартал бардыгыны толук кандуу суу менен камсыздайт деп водоканалдан бизге ушундай эме берген да. Ушу курсаңар биз жеткизебиз деп ошо Кудай кааласа. Жапалактын ички баягы суу түтүктөрү дагы уже долбоорлор бүтүп калды. Жапалактын ичинде дагы 2000 кубтан 2 резервуар курабыз. Ичинде дагы. Алга бул жактан өзү менен самотокко коюп, самотоктун баары 2 резервуарга коет. 1000ден 2 ошо эң бийиктикте турат да. Ошо Жапалак айылды ошо самона өзүнүн нерси менен, нугу менен толук кандуу сугарылат да. Демек жакынкы күндөрү жанагы Теке айылында деги Жапалак айыл аймагында суу маселеси чечилип калат экен анда. Эгер баягы бүгүнкү күндө ошо ички баягы долбоорлор бүтүп калган, бирок ал жакка дагы 85 миллион акчаны каралып атат дейт. 1 миллион 200 миң доллар. Бердин эсебинен эгер чечилип калса, толук кандуу ошо жак болуп калат. Жогоруда айтылгандай эле суу маселеси ушул жылдын аягында чечилиши күтүлүүдө. Анткени учурда курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Буга адистер суу маселеси, суу кампалары толугу менен бүтсө, Жапалак айыл аймагынын тургундары суу менен камсыз болоорун убадалашууда. Ушуну менен биздин көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерде ушул өңдүү маселелер көйгөйлөр болсо биздин дарекке кайрылыңыздар. Маселенин чечилүү жолун биз сөзсүз издеп бермекчибиз.